Assalamu alaikum достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге эгиз козу Chevrolet Trax автоунааларын тартып көргөзөм. Экөө тең сатылат. 2021 жылкылар. Акыркы айда достор, Chevrolet Trax'ты сурагандар көп болду, жана сатылгандар да көп болду да. Ушундай Trax автоунаасынан көбүнү клиенттерге алып бердик, саттык достор. Азыр дагы 2 штук бар наличие. Жакында эле келди. Азыр видеого тартып аткан кезим. Эгер кызыккандар болсо, байланышка чыгыңыздар. WhatsApp группага чыга элек. Биринчи YouTubeга салам, анан WhatsApp группага сүрөттөрүн жиберем достор. Так, айтып кеткенде 2021 жылкы бензин достор экөө тең. Пробегтери 200-300 тегереги. Бунусу 200, аркысы болсо 300. Анан бензин, труба бензин 1.4 объем болот. Так, эми биринчиси менен тааныштыралы. Баса айткандай, баасын айталы. Кореядагы баасы достор. Мунусу $5000, а тигинси болсо $4600. 4600, $5000. Кызыккандар байланышка чыгыңыздар. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда, титан дискада. Сиздерге көпкө кызмат кылат дөңгөлөктөрү да. Так, комплектациясына келсек, повторитель поворотниктери бар, 5 ключевой доступ, бисмилля деп ачканда электропакет. 2021 стикери боюнча 3-ай көрдүңүздөр. Так, орундуктары жакшы, таза. Бисмилля деп олтурганда кожаный мультируль. Так, подогрев руля бар. Телефонду улап алып башкарсаңыздар болот. 212 000 оригинал пробегти. Эч кандай чекмек күйгөн эмес. Так, оригинал монитору бар, старт-стоп. Ачкыч бар. Мотор коробка жакшы, ходовка. Анан камера бар, оригинал. Подогревтери бар достор, подогрев эки тарапта. USB AUX, анан зарядниктен улап койсоңуздар болот. Ушундай. Колуңуздарды бул жерге коюп кетесиздер. Видео регистратор бар. Ичи да жакшы. Таза. Бир сыйра жууп койсоңуздар жакшы болуп калат. Астында кичине моундай чаңдар бар эми. Могу поликтер жаңы болчу. Пакеттен ачып салып койдук. Ичинде жаңы болуп колдонулбай турган болчу да. Арты да ошондой колдонулган эмес, жаңы эле салынды. Капкара болуп турат. Анан могу сиздерге да башта колдонгон эмес окшойт. Пакети менен турган болчу, пакеттерин алып салдык да. Пакеттери жыртылып калган эле. Алып тазалап койдук. Анан бир аз чаңдары бар, эми сүрүп тазалап койсоңуздар жакшы болуп калат. Бул жакта телефонуңуздар заряддасаңыздар болот. Ушундай точкасы бар. Так, 150 вольт дейт. 220, 230, анан 150. Так, ушундай достор. Аркы тарабынан көрүнүшү баса. Могул жеринде ушундай жери бар. Муну жасап коюш керек. Анан могул жерде жанагы сүйрөп кеткенде ушул жерге немен катырып, трос илип аласыздар. Ушул жерин эске алып коесуздар. Кичине ушу кырып алган да, ушул жери. Так. Замена жок машинада. Стоп знак бар. Ушундай. Так, бул жерде номер такканда чечилген. Онусу бул жерде турат. Кайра коюп коесуздар. Өтө жакшы абалда. Парктрониктер бар. Ушул жактан коесуздар. Неме жол экен, крышка жол экен достор, ушундай экен. Так. 2021 жылкы $5000 бир аз сүйлөшүү жолдору болот. Байланышка чыксаңыздар болот. Бул биринчи эгиз козубуздун биринчи автоунаабыз. Экинчисине келсек достор, экөөгө тең жазып койгонбуз лобойлоруна 2021 1.4 объем бензин, газолин деп номер жазып койгом. Экинчиси болсо Кореядагы баасы достор $4600. Бунун пробеги бир аз көп. Анан жанагындай жери жок, бирок кичине ушундай кырып алган жери бар. Сынып кеткен эмес. Анан достор, могул жерден карасаңыздар кичине мындай
неме жерлери бар. Ичине мындай билинер билинбес кирип калган жерлери бар да. Ушуларды эске алып коесуздар. Так, бир сыйра жууп койсоңуздар сонун болуп калат. Муну да дөңгөлөктөрү асты жаңы деп койсо да болот. Өтө сонун экен. Арты да жаңы экен. Өтө жакшы абалда дөңгөлөктөр. Комплектация окшош. Авторитет поректери, 5 ключевой доступ бар. Бисмилlah деп ачканда электропакет. 2021 3-ай булда достор. Орундук ушул жеринде кичине. Ушундай жер бар, сырты көчүп калган. Так, бисмилlah деп олтурганда комплектация окшош. LT 309 миң пробег. Бак жанып калган, анан чек жанып калган ушул. Так, могу жармаштырып коюптум. Муну алып салсаңыздар да болот. Кааласаңыздар. Оригинал монитор, старт стоп жана 2 ачкычы менен. Так, задний камера көрсөтөт. Мотор коробка жакшы, ходовка. Бул жакта видео регистратор бар. Ар жакта да бар. Мындай түшүрөсүздөр да колуңуздарды коюп айдап кетсеңиздер болот. Шорингке жеткиргенде айдап көрөм буларды мен. Башка буга чейинкилеринде айдап көрдүм. Өтө жакшы экен. Дизелинде айдап көргөм. Дизели да жакшы. Бул жака зарядник түшөт достор. Ичин бир сыйра жууп тазалап койсоңуздар, сонун болуп калат. Просто чаң болуп калыптыр да. Экөө тең окшош. Арт жагынан да 1.4 труба достор. Труба бензин. Так. Ичи ушундай стоп знактары бар. Анан могу пластиги кичине сынып калыптыр. Так. Ошо жерлер кичине кырылган. Дагы эмнесин айтпай калдык, баарын эле айттык. Ушундай парктрониктери бар. Титан дискада. Кофени коесуздар, кааласаңыздар мынтип коесуздар. Дөңгөлөктөр жакшы абалда. Өңү да өтө жакшы. Кара эмес, аппак эмес, өтө жакшы мындай. Темный синий. Ушундай достор. Эгер кызыккандар болсо жазыңыздар. Эгиз козу сиздерди күтөт. YouTube'га салып туруп, анан WhatsApp группага чыгарам. Байланышыңыздар. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Салам алейкум.